Эсиңиздерде бар болсо, бир демилге көтөрүлгөн экен да, мурдараак. Оксана Маливанова деген журналист бар эле, анан секретариатка келген болчу. Анан ошол иштеп жүргөндө бул маселени көтөрүп, гезиттерди топтоп бир медиа холдинг түзсөк, анан ал холдинг каржы маселесин, анан эң башкысы сатуу маселесин өзүнүн колуна алса, анан гезиттерде өнүгүү мүмкүн болмок деген бир идеяны көтөрүп чыгышкан экен да. Ошону бул идеянын жашаганга акысы барбы же жокпу? Ушул идеяга кандай карайсыз? Бул туура идея. Мен мисалы Ош шаңырыгында иштеп атканда 2002 жылы Мамраим Донаев деген башкы редактор эле, ал ошол райондо газеталардын областтык ассоциациясын түзгөн да. Түзгөндөн кийин тез чогулуп байкап өздөрүнүн маселелерин мындай чогуу талкуулап, анан чогуу өкмөттүн астынабы же тиги борбордук бийликтин астынабы койгонго буларда уже даримет пайда боло баштаганда, мына ошондо бардык гезиттер али эч бир мындай мамлекеттик кызматтардын көбүндө компьютер жок болсо булар алышкан ошол маселени коюшупчу. Мына жок дегенде областтык ушундай ассоциациялар түзүлүш керек да. Анын башында мындай демилгөлүү жетекчи турса, ошол бардык райондук газеталардын маселелерин борборго жеткирүүгө, анан кандайдыр маселелерин чечүүгө чоң эле мындай күч болмок. Түшүндүм. Ишке ашырса болобу ушул идеяны? Мен мындай айтайын. Азыр бүгүнкү күндүн заманы ким иштесе иштейт деген заманда. Бирөөгө бирөө күйбөйт. Ар ким өз киндигин кесет, ошону менен эле өзү эптесе жашап кете алат. Ал эми борборго кечиресиз сөзүңүзгө, эми борборго маселени айтууда бүгүнкү күндө райондук гезиттердин бардыгы юстициядан кайрадан катталып, бардыгы министрликке карап калды. Ошону менен бирге башкы редакторду ошол министр чечип калды. Демек, маселени бар түз айтканга мүмкүнчүлүк бар. Министрге эмес, ошол өзүнчө маалымат департаменти түзүлгөн, биздин үнүбүздү уга турган. Демек, түз айтканга жеткиргенге мүмкүнчүлүк бар. Анан жанагы гезиттерди топтоп сатуу, башка сатуу менимче бул кыял гана болуш керек. Антип бардык гезиттерди топтоп алып сатуу жана башка аябай кыйын. Жок, ал мындай дейт. Бардыгын топтогондо бир мындай бирикмеге бириктирсек, анан жанагы бир коммерческий отдел болуп, анан өзү гезиттердин чыгаруу сапатын оңдоо боюнча, анан алардын баарын сатуу маселесин да өз колуна алсак деген бир бирикме, холдинг кылган. Демек, бул жеке холдинг. Кыял гана болушу мүмкүн, бүгүнкү күндүн талабында ал ишке ашпайт. Механизми жок. Ишке ашпайт, алчы. Түшүндүм. Мына тираждар жөнүндө айтып калдыңыз. Гезиттердин тиражын 300 деп айттыңыз. Бул эми өтө эле төмөн тираж болот. Деги эле жеке гезиттер жөнүндө айтканда деле бизде бир 5-6 миңден ашпайт да. Ал эми райондук гезиттер, сиздин гезитиңиздин тиражы канча? Бизде биз мына Бишкектеги массалык маалымат каражаттарын колдоо фондунан ушу типографиясынан басабыз. Ал жерде 1000ден төмөндү баспайт. Биринчиден. Экинчиден, биздин бүгүнкү күндө тиражыбыз азыр 2200-2,5 миңге чейин. Себеби бул жүргүзгөн подпискабыздын эсеби. Ал эми андан сырткары биз бир 500 ошол сатууга чыгарабыз. Жеке ишкерлерге өткөрөбүз, алардын жарыясын чыгаргандан кийин сатып аласың деген максатта ошентип биз 3000ге чейин чыгарабыз. Сөзүңүзгө улай эле да, мынагы жанагы жазылуу подписка деп көрүп калганбыз баардыгыбыз. Жазылуу маселесин кантип чечип атасыздар? Анткени кээ бир гезиттерди таңуулашат, анан таңуулаган маселеден дагы чуу чыгып кетет дегендейчи. Бизде мен ушул 2 жылдан бери иштеп атам. Ушул күнгө чейин кирип, акимге кирип, жетекчилерге айтыңызчы жазылып берсин деп айтканым жок. Биз ар бир мекеме ишканага барып, мектептерге чыгытырып барып, ошол жазууну жүргүзөм. И жазууга жараша алардын талаптарын, алардын үннөрүн, алардын материалдарын гезитке чагылдырып, өз ара сүйлөшүү менен жаздырып атабыз. Мажбурлоо маселеси жок, мажбурлоо жок. Ким жазылса ошо менен тыгыз байланышта кызматташабыз деген. Гезиттердин дагы бир чечүү маселеси боюнча мындай башка мамлекеттерди карап калсам, мындай деткенде, мисалы, Россияны эле алып, бизге жакыныраак болсун деп, Россияда ошол жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо боюнча атайын мыйзам бар экен да. Анан ал мыйзамда бир топ жеңилдиктер каралыптыр да. Ошол жеңилдиктердин бизге ошондой жеңилдиктер керекпи? Кантип ойлойсуздар? Кандай жеңилдиктер мисалы? Жеңилдиктер керек. Мисалы, азыркы учурда жаш журналисттерди кызыктырып, ошо райондук газетке алып келип кармап калыш үчүн, мисалы,
мен иштеп атканда мисалы квартира жагын камсыз кылып беребиз деп кызыктырушчу эле же болбосо баягындай майрамдарда сөзсүз түрдө кандайдыр кызыктыруучу эмелерди берет эле, анан жаштарга көбүрөөк көңүл бурулат эле, жер берет эле, ошондой кылып туруп жаштардын материалдык жагын, өзүнүн үй бүлөлүк социалдык абалын оңдоого сөзсүз түрдө мындай кадрларды алып келгенде жеңилдиктер бериш керек. Сиздин оюңузда кандай жеңилдиктер бериш керек? Кыска. Мен бир эле мисал айтып кетейин. Оштун өзүн эле. Оштун мэри мага тиешеси жок. Мен тааныбайм деле жакындан. Бирок мына журналисттерге жеңилдик кылып, же болбосо бир жакшы шарт түзүп, ипотекалык эмеде үй берип атыптыр ар бир жерде. Мен угуп албай атышым. Мэрге рахмат айттым ошончу. Себеби буга чейин мен эч укпадым эле да. Рахмат чоң. Чоң рахмат, урматтуу коноктор, биздин студиябызга келип, көпчүлүктү кызыктырган суроолорго жооп бергендер үчүн ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Оорубаңыздар. Кайрат, ийгилик болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз аягына чыгат. Бизди ар жуманын 5 жана 1 күндөрү Ынтымак телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер менен мен Расул Абазбеков болдум. Чарпалек биз маалыматты жеткиребиз.